Саламатсыздарбы, Кыргыз Туусу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, мекенди коргоо күнүнө карата мекенин чегинде кызмат кылган жоокерлерибизден кабар алганы Кой Таш аскердик бөлүккө келдик. Көрсөтүүбүздө аскердик бөлүктүн күндөлүк турмушу менен таанышып, жоокерлерибиз менен жакындан баарлашмакчыбыз. Бексултандын аскер кызматын өтөп жатканына 10 айдан жүзү болду. Ал машыгуулардан кийин бош убактысынын көп бөлүгүн китепканада өткөрөт. Бексултан, өзүң тууралуу айтып берсең, кайсыл жактан келдиң? Саламатсыздарбы? Мен Талас облусунун Карабура району Шекер деген айылынан келдим. Ошо бул жака 73-809 аскер бөлүгүндө Кудайым буйрса кызмат өтүп атабыз. Кайсы автордун китептерин жакшы көрүп окуйсуз? Көпчүлүк убактыңызды китепканада өткөрүп окшойсуз, Бош убактын жарымысы китепканада деп өтсөм жаңылышпайм. Чыңгыз Айтматовдун мондай руханият жана адептүүлүктүн сабактары деген китептер бар. Жеңи жоктун китептери бар. Ошолорду окуйбуз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, ушунда өнөрлүү экениңизди, жакшырдайт экениңизди айтып атышат. Бизге бир куплет ырдап бербейсизби? Макул, ырдап берейин. Кадырын билем эненин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйынго, ушулар сизге белегим. Ушулар сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алпарам сизге ак жолук, колума тийсе айлыгым. Колума тийсе айлыгым. Жолдош майор, байонду уруксатпы? Уруксат. Жолдош майор, бригада боюнча нөмөтчүлүктүн өздүк курамына нускамалар, талаптар жеткизилди. Штаб башчы аскер кызмат боюнча орун басары гвардия майор Тукоев. Көйгөйлүү суроолор барбы? Суроолор жок. Отур. Жарайт. 73-809 аскер бөлүгүнүн командиринин орун басары гвардиянын майору Азат Ниязалиев армияда 18 жылдан бери кызмат кылып келет. Ал аскердик бөлүктүн тарыхы тууралуу буларга токтолду. 73-809 аскер бөлүгү быйыл 104 жылдыгын өткөргөн даярданып жатат. Кыскача тарыхын айтып кетсем, 73-809 аскер бөлүгү жумушчу топтордон түзүлгөн. Ушу 1918 жылы 18 мартта түзүлгөндө Кызыл армиянын 282 полк 282 дивизиянын карамагында болгон. Күчүрмөнүн жолу аябай чоң, көптөгөн согуштарга катышкан. Азыркы учурда аскер бөлүгүбүз жыл сайын ар кандай эл аралык машыгууларга катышып турат. 1, 2, 3. Аскердик саламдаш башчы оң жакта. 1, 2, 3. Жоокерлердин арасында таланттуу балдар көп. Алардын бири оонсуз урдаса, бири улуу эпостон үзүндө айтып берди. Манастын төрөлүшү. Хей, айтайын Манас батырды, айтканым жалган болбосо, жарымы төгүн, жарымы чын, жарандардын көнөчүн. Рота түздөн. Түз тур. Куралсыз саптык даярдык. Эркин тур. Катарда жоокер Жеңишбеков. Саптан чык. Жарайт. Жолдош гвардиянын сержанты 73-809 аскер бөлүктүн 2-тоотуштар батальонунун улук пулеметчики катардагы жоокер Чаршамбаев сиздин буйругуңуз менен келди. Аскер бөлүктөгү күн тартип жөнүндө айта кетсек, кыскача бул бизде мыйзамдар менен жана буйруктар менен бекитилген күн тартиби болуп эсептелет. Биринчи күндөн баштап 5-күнгө чейин көчүрмө планын негизинде жоокерлер менен сабактар өткөрүлөт. Бир гана жоокерлер менен эмес, жоокерлер менен, сержанттар менен, офицерлер менен баардыгы менен көчүрмө планын негизинде сабактар өткөрүлүп, ар кандай машыгуулар болот.
23 февраль ата мекендерди коргоочу күнүнө карата биздин аскер бөлүктө биринчиден мектепте окуучуларды келип жоокерлердин жашоо шарты менен тааныштырабыз. Экинчиден жоокерлер арасында ар кандай таймаштар болот. Спорттордон, күрөштөн, кол күрөш, аркан тартыштан таймаштар болот. Жана аскердик эстафеталар боюнча мелдештер болот. Жок теже туруш ырларыңан кел. Баякыны, кыздар күтпөйт деген. Бул ыр анда эмеси армияда кызмат кылган жигиттерге айланып атат. Кеңеш айтам достор укула, ишенбегин кыздар сөзүнө. Алар айтат сүйөбүз деп, алар айтат күтөбүз деп, бирок турбайт айткан сөзүндө. Алар айтат сүйөбүз деп, алар айтат күтөбүз деп, бирок турбайт айткан сөзүндө. Жоокерлердин бош убактысында гитарасы менен огон созуурдап, көңүлдөрүн көтөргөн бул жоокердин аты Аскат. Ал кичинесинен президент болгусу келсе, азыр аталган бөлүктө калууну максат кылат. Аскат, алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Кайсыл жактан келдиңиз, кайсыл жактан колдоно болосуз? Экинчи тоаткычтар батальон камсыз взводунун айдоочусу болом. Гвардиянын эфрейтори Орокбаев. Мен өзүм негизи Бишкектен келгем. Бишкектин эрке баласы деген. Өзүм чүйдөн негизи түйүм кеминден. Буюрса биздин биякта кызматыбыз аябай жакшы. Мурункудай кой таш жөнүндө көп эле нерсе окутуп элеп, долина смерти деп койчу мурун. Азыр анчалык эмес экен. Азыр биякта деген уставтын негизинде эле гана иштейт. Кол тийип андай деген жок биякта. Басын төп. Мекен жегинде кызмат өтөйм деген ой сизде балалык каялыңыз беле? Бияка келгенде аны түшүндүм. Негизи бала кезимде президент болоюн деген оюм болчу. Азыр бияка келип, буюрса бияка контрактник болуп калам болуш керек. Ушундай пландарыңыз бар? Пландар бар. Кадам. Да. 1 2 3 1 2 3 Мекенге кызмат кылуу ар бир кыргыз жигитинин милдети дейт жоокер Чыңгыз Толгонбаев. Ал өзү катышкан аскердик машыгуулары тууралуу буларды айтып берди. Бош убактыңыздарда аскердик машыгуулардан сырткары эмне менен элек болосуздар? Биякта бош убакта аскердик машыгуулардан сырткары биз теннистерди ойнойбуз. Китепканага балдар келип китеп окушат, өзүбүз да кирип окуйбуз. Жайында, күзүндө, жазында волейбол, футбол оюндарын ойнойбуз. Бияктан мелдешүүлөр дагы болуп турат. Мисалы деген взводдордун арасында же болбосо батальондордун арасында ушундай мелдештерди уюштуруп ойноп турабыз ушинтип. Кандай аскердик машыгууларга катыштыңыз? Аскердик машыгууларга бул 2021-жылы болуп өткөн Рубеж 2021 эмесине машыгуусуна катыштык. Аяктан бул Ысык көл областына караштуу Балыкчы шаарынын чоң Эдельбейс деген полигондо болду. Аяктан биз машыгууга бардык. Аяктан 4 өлкө болду. Россия, Тажикстан, Казакстан, анан Кыргызстан. Биз деген ошо артиллерия болуп, мен өзүм артиллеристмин да. Артиллерия болуп, ошо артиллерия менен миномет аттык. ПМ-38 деген үлгүсүндө миномет аттык. Ата энеңиздерди сагынып, үй бүлөңүздөрдү эстегенде эмне кыласыздар? Үй бүлөлөрдү ата энемди сагынып, үйдө эстергенде отурабыз, баарыбыз сүйлөшүп, ырдайбыз. Азыр бир куплет ырдап бербейсизби? Жарайт. Алы Туткучовдун Энекем деген чыгармасынын бир куплетин ырдап берейин. Корго дебел жериңди, тарбия бергениңди,
Апа мен кантип актайм ак сүтүң эмгениңди. Сулбосу асыл денем жер сайып башым менен. Кайтарам эмгегиңди. Сулбосу асыл денем жер сайып башым менен. Кайтарам эмгегиңди. Аллатос козусун дайым кургон. Мекенчегинде кызмат кылган жоокерлерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана ушундай жигиттерибиз барда мекенибиздин коопсуздугу бекем сакталат деп ишенебиз. Батальон кол өскөн дорас казулурдун элин жерин коргойт 2-чи батальон. 73-809 аскер бөлүгүнүн өздүк курамына атынан мекен коргоочулардын күнү менен куттуктайбыз. Ура! 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 Асель Романкул кызы, Айгерим Качкынбекова, Кыргыз Туусу басма үйү.